رب رحيم بر كريم حي عظيم مالك عليم نور حليم قدوس حكيم قوي لطيف غني متين. Bilip bilbey kılgan, jasagan, günlerimizni keçirgen bolsun. Allah subhanahu wa ta'ala kiyinki cumaga dagı esen aman gelip şu yerde namaz okuşunuzu nasip etsin. Bugün Allah subhanahu wa ta'ala kıygan amalda turalı biraz söz kılabız. Haram degen söz. Ne degen söz? Haram degen söz bu kıyılgan. Kaytarılgan деген сөзді түсінеді. Түсінсек болады. Деме бұл харам дегенде шариаттағы манisi қандай? Харам деп емнен айтады? Харам деп бұл Аллах субханаху ва тағала тыйған амалды айтады. Бұл харам амалды атқарған киши қату күнәкөр болады. Katı günahdır bu. Haram amaldı adal degen kişi olsa o adam dinden çıkar. Kafir olur, Müslüman adam. Bolar haram amaldı jasagan olsa, arak içsen bolar istek olub etken hiç tal dep ayta turgan bolsa, al adam kafir olur. Je jolukcan ayağın bas, çeşini alıp yürüyor bas. Toyga kettik, jasanıp al. Olur istek olmayıp bir günge jolluğunu çeşip tursan dep ayta turgan bolsa, oşol adam dinden çıgat. Nikesi var bolsa, nikesi acayip bolar. Ayağın bir-birine adam olmayıp, haram bolar. Demek, janadagı bu haram amaldı atkargan kişi katı günahkar болады dedik. Anın her birinin cazası olur. Ошол арам амалдардын bir секеден айта турган болсок, киши өлтүрүү, же болбосо өзүн өлтүрүү, өз жанына кол салуу, бул тууралуу Аллах субханаху ва таала Кур'ан-ы Керимде айткан: "А'удhu billahi mineşşeytanirracim. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلِكَةِ." Estağfurullah billah. Sizler özüңөрдү öz kolunlar menen ziyanlı nersege başlaba. Je bolboso özüңөрдү ölümge başlaba, öz kolunlar menen деген söz. Allah subhanahu wa ta'ala siz menen bizdi özüңүzгө зыян болгон нерселерден тыйды. Эгер siz menen bizge bir жакшы, пайдалуу боло турган болсо, ал нерсени siz menen bizge farz кылып койду. Siz menen bizge өтө зарыл, өтө керектүү нерселерди farz кылды, важип кылды. Бирок siz menen bizge залакасы өтө катуу, жаман, катуу залакасы тийген нерселерди haram kaytardı. Jana алардын бири riba, tutkorдук. Бүгүнкү күндө урматтуу жамаат айтпасак болбойт. Ысырапкордук. Мына бизди айрыкча биздин кыргыздарды той маселеси өтө жаман болот. Той маселеси. Gece tınbay toyda жүргөн тамадалардын бирөөсү менен жолугуп сүйлөшүп отурдук. Суранат жанагыбыз. Той маселесин катуу айтпасаңыздар болбойт.
Qazandap şorpolor tөгүлүп кетип атат. Qazandap аштар төгүлүп кетип атат. Ошолорду жок дегенде бир той бүткөндөн кийин алып барып бирөөгө берип салсын, ачып салбасын. Же башка нерсе кылбасын. Айта турган болсок сөзгө бурматтуу жамаат. Бир секеден айтсак. Биздин кыргыз, биздин мусулмандар ушундай качан той кылды? Ушундай арам жол менен. Адам арамдан бакыт таппайт. Адам najasat менен жууп тазалабайт. Bir кийимиңизге bir жаман нерсе жууп койгон болсо, аны зараңыз менен жуубайсыз. Урматтуу жамаат, акылыбызга келели, өзүбүздү башкарайлы, нафсыбызга каршы чыгайлы. Бүгүнкү күндө тойлорубузду өзүбүз жакшылап көзөмөлдөйлү. Өзүбүздү оңдобой турган болсок, өзүбүздү оңолтпой турган болсок, бизди эч ким оңдоп бербейт. Ел оңолбой турган болсо, мамлекет дагы оңолбойт. Бир секеден айта турган болсок, мына тойго барарда ар бирибиз бир нерсе көтөрүп барабыз. Ошо турган сабым болот. Тойго жөн барбайсың. Жөн бара турган болсоң, сени карабайт дагы, сен өзүңдүн дагы барганда бетиңсирип айттың. Тойда бир бизнес болуп жатып калды. Тойго паланча мындай нерсе апарды эле. Мен тойума алып келген эле. Эми мен дагы мындай нерсе алып барышым керек дейсиз. Эми сиз ошол мезгилде сиз алып баратканыңызда дагы белек катары алып барбайсыз, гарыз катары алып барасыз. Алып барып мынанча сом же болбосо мындай нерсе деп туруп алып барасыз, кой алып барасыз базардан. Азыр кой алып барыш дагы азайып калды. Башка нерселерди алып барып калды, акча. Конверт доллар. Эми анын курсу нары бери болуп ойноп тура турган нерселер. Ойноп турган нерсе. Бул риба, кордук болду. Сиз алып барасыз $100. Сизге эртеге колду бир чынтайы жукараак болуп 5000 сом көтөрүп келип кое турган болсо, же болбосо 6000 сом көтөрүп алып келип кое турган болсо, сиз эмне дейсиз? Жүрөгүңүздө наразы болосуз. Мага тилиңизди айтышыңыз мүмкүн, майрым. Бирок жүрөгүңүздө наразы болосуз. Сиздин алып барып бергениңиз дагы, анын сизге алып келгени дагы сизге болду, арам болду. Адал нерсени сиз арамга чыгарып атасыз. Негиз керек, бармаш керек. Жок, барганда, алып барганда. Белек катары алып барыңыз. Жүрөктөн белек катары. Кайра мага алып келбей эле койгун деп. Эгер колунда жок болсо алып келбей, мен муну гарыз катары эмес, муну сага белек катары деп туруп бериңиздер. Бири-бириңиздер. Ошондо туура болот. Эртең сиз алып барып канча нерсе бизге демекти, төө жетелеп алып барыңыз. Үйүрү жылкыларды апарып бериңиз. Бирок белек катары апарыңыз. Белек катары апарып бериңиз. Болду, эртеге сиз андан кайра үмүт кылбаңыз. Мага кийин эмне алып келет экен? Мен тай жетелеп бардым эле. Мага да тай жетелеп келиш керек. Мындай мен ага түзүгүрагын алып барган эле. Мага мындай кашекисин алып келип коюптур деген сөздү айтпаңыз. Siz жүрөгүңүздөн жакшысын алып барып бериңиz, белек кылып. Андан кийин барып ал жерде музыка, арак, булардын бардыгы.
Ошол жерде уят кетип. Ошол жерде атасы, энеси отурат, бул жакта кыздары, келини тансага түшөт. Ошол нерселер адалбы? Ошол нерселер жакшыбы? Кайсыл бет менен отурабыз ошол жерде? Аларды ким тыят, ким кайтарат? Анан зына болот. Зына болот. Оланчанын бабасы менен келини ойнап кетиптир деп тур, дагы бир аркасынан гыйбат кылып чыгасыздар. Урматтуу жамаат, ага ким жол коюп берип атат? Ушул нерселер. Өзүбүз эми. Өзүбүздү башкара албай атабыз. Өзүбүздү башкара албаганыбыз себептен аялыбызды башкара албай атабыз. Аялыбызды башкара албаган себептен бала чакаларыбызды башкара албай атабыз. Үй бүлөбүздү башкара албаган себептен башка жерге көчөгө, тууган урукка, кошуна колонго тилибиз өтпөйдү. Ошол себептен өзүбүздү арам нерселердин бардыгынан тыялы. Жакындарыбызды тыялы. Бул ушул нерселердин бардыгы. Исрап корчулуктан тыялы. Кайсыл жерде исрап көп болуп турган болсо, ошол жерде бизге жакырчылык келет. Ошол жерге жокчулук пайда болот. Жылда 5 жыл, 10 жыл, же 7 жыл, 6 жыл иштеп, Россияда бир орустун эшигин шыпырып, келип алып, мына жерде бир күндө шаарда кайра эле машинелер үчүн, же болбосо ресторан үчүн чачып кетип калды деп шарият. Шарият айтат. Исрап Лукман Хаким айткандай, көрпөңө карап аяк узат. Аллах субхanahu ва тааля Кур'ан-ы Каримде айткан: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кулу вашрабу ва ла тусрифу." Жегиле, ичкиле, бирок исрап кылбагыла. Жегиле, ичкиле, бирок исрап кылбагыла. Жейли, ичели, пайдаланайлы, бирок исрап кылбайлы. Жана өзүбүздө, кыргызда, элибизде макал бар. Каргыга теңелемин деп, газдын буту сыныптыр деген сөз. Аллах субхanahu ва тааля андай кылган өтө катуу жаман көрөт. Аллахка жакпайт андай кылган адам. Ошондой той жасап бергенден көрө үйүңүзгө кичинекей бир душевой кабинка жасап беребиз. Кызыңызга душевой кабина алып бериңиз ошондо. Же болбосо балаңызды үйлөп турган болсоңуз, душ жасап бериңиз, өзү менен өзү болсун. Эшикте бир баняны же болбосо bir duştu talaşıp ağaçsızdağı alağınızdağını paylaşıp oturup Jobusu lagan men çelek çakalardı kötörüp жүрбөстөн duş жасап берип койгон жакшы. Туруп берип койгон жакшы. Ошол акчаны биз чекесинде. Майли адам өз акчасына алып, өз акчасы менен жасасын, албай чыкканын колдук жок. Бар экен, барда болот. Бирок жок адамдар кандай кылып жатат? Кредит алып, чоң бир тойду жасап, анан ошол кредитти төлөймүн деп, эртеси дагы Россия, же болбосо бир башка жакка мигрант болуп кеткен адамдар көп болуп атат. Аллах субхanahu ва тааля өзүнүн дининде эмне дейт? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу эмне дейт? عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ليلة أسرى بي سمعت في السماء السابعة فوق رأسي رعدا وصواعق وسمعت برقا ورأيت رجالا بطونهم بين أيديهم كالبيوت فيها حيات ترى من ظاهر بطونهم فقلت يا جبريل من هؤلاء قال آكلة الربا Abu Hurayra radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunday deb aytkanını aytat. İsra keçesinde men 7-nji asmandın üstünde bir çağılgandın үнүн жана күндүн кулдураганын уктум. Жана көптөгөн bir kişilerdi gördüm. Kollarının ortasında işleri var dedi. Alardın işleri cıvanlar, çayanlar, üy kurup olmadı. Üy siyahtı olmadı. Uya salı olmadı. Ondan keyin ayttım. O Cebrail kim dereli anamı? Ana adamlar kim der deb soraganında Cebrail aleyhisselam aytты. Kredit algandan. Процентке kredit барып алган. Ошону жегендер. Ошондой адамдардын катарында болушту кабайсызбы урматтуу жамаат? Жок. Андай адамдардын катарында болушту эч бирибиз kalabıyız. Oşundaylıp Hazreti Ali radıyallahu anhu'dan rivayet bulunan hadis var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem lanet aytты, kargış aytты. Kimge? Akilatur riba. Kreditni jegen adamga. Ve mukiluhu. Jana jedirgenге da. Kreditni alıp Cedres cevapta kredit beres. Oşo adamga da paramasın lanat aytты. Ve şahidayhi. Jana ağa kübä bolgan adamga. Oba bu. Dep beret de o adamga. Ul adam bere var. O da hazır işlep төлөп берет de o kübөлүk ötkөн adamga da. Ve katibihi. Jana anı bank oturup alıp жазып берип atkан adamga da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem lanat aytты. Jana Валвашимати татировка чийген адамга дагы. Валмастуш шимати жана татировканы чийген адамга дагы. Жана убактылуу никеге турган адамга дагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ланат айтты. Жана садакадан тыйган адамга дагы. Урматтуу жамаат, elimizde söz var, esinger barday etenglerdi jığıla dedi. Siz men bizge bul din, bul salt sanabız, adam bolgan bizge salt sanaganыбыз, ata bababız. Bular amanat. Jakşı özümüzden keyinki ballarımızga, özümüzden keyinki muğunga jakşı urp adat kaltıraylı. Adam nerselerde kaltıraylı. Ertegen dozokka жетелей турган эмес. Janнатка сүдүрөй турган балдар болсун бизден кийинки кала турган балдарыбыз. Ошол себептен урматтуу жамаат ойлонуп ар бирибиз арам болгон амалдардан тыйылайлы. Эгер сиз менен биз өзүбүз арамдан тыйылбай турган болсок, балдарыбызды арамдан тыйып, же аялдарыбызды же кыздарыбызды арамдан тыйылгыла деп айта турган болсок, бул сөзүбүз өтпөйт. Жөн эле абага өтөт. Ошол себептен урматтуу жамаат, эң биринчи өзүбүздү тыябыз. Убакыт болуп калыптыр. Илхан кызы Нурила апа жардам берип коюңуздар. Колдон келишинче Аллах разы болсун. Таңга дуа кылып коюңуз. Аллах разы болсун. Урматтуу имам, sizden sorulan istediğim gelmen bir
bugün yo'qotib tavuk qolishini jamoatdan duo qilib qo'yishimizni so'ranaman. Alloh taolo tavuk qolishni nasib etsin. Bugun bolamiz Sanjarning uyini qo'yib, Sanjarning O'zbekning baxti uchun bata qilib qo'yingizlar deb so'ranaman. Amin. Bismillahirrohmanirrohim. Yaratganlar ushul jash yo'notgan iki jashni Allohim to'ylovdan berekeli qilgin. Allohim bulardagi aramdan saqtagin. Allohim jana ushul jada duo talab qilgan odamlardan jana jamoatimizga juma namozi o'qiyman deb qanday shar'iy maqsadlarida, o'y tilak maqsadlarida yaxshi niyatda kelgan her birimizin niyetlerimizde, tileklerimizde Allah'ım kabul kılsın. Allah subhanahu ve teala qanday muhtaç, emnesiga muhtaç bolsak, Allah'ım o muhtaçlarımızı özü atkarsın. Allah subhanahu ve teala barımızın bilip bilmeyen günahlarımızı keçirsin. Allah subhanahu ve teala bardığımızı aytkan sözlerimizi tasirli kılsın. Allah subhanahu ve teala özünün dini menen yaşashimizni nasip etsin. Allah subhanahu ve teala bizni israfkorluktan, Allah teala bizni dayustluktan, Allah teala bizni aram işticası şu bolumuzdan saktasın. Allah subhanahu ve teala bizge özünün baktılılığa jetkirүүчү dini olgun, din İslam'dı tolluk karmanıp, jana özümüzden keyinki urpaktarga muras kılıp kaltırууnuzu nasip etsin. Allah subhanahu ve teala karo aksakallarımızdan Allah'ım ömürlerine bereke versin. Allah'ım ömürlerini berekeli olsun. Oğullarından, kızlarından kızmatlı görüşünü nasip etsin. Hurmatlı görüşünü nasip etsin. Allah subhanahu ve teala baldarımızda güç kuvvetli olsun. Ata-enesine merimli olsun. Allah ata-enesinin hizmetinde Allah'ın taat ibadetinde bulunlarını nasip etsin. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Uğurlu adamların uğurlularına şifa versin. Amin. Allahümme salli ve sellim ve barik aleyh bi rahmetike ya erhamer rahimin.